لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ажылык исламдагы 5 парздын бири. Ислам дини пайда болгон берекелүү жерди жаратуучу Аллах Тааланын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туулуп өскөн мекенин, анын жагымдуу жыты сиңген, мубарек буттарынын ийизи түшкөн чөлкөмдү, асмандагы жылдыздар сыяктуу туура жол ээлери болгон сахабалар жашап өткөн аймакты, дүйнө жүзүндөгү эң кадыр барктуу шаарды, Меккени жана андагы Аллах Тааланын үйү эсептелген Каабаны, Байтуллахты зыярат кылуу ар бир мусулмандын үмүт тилеги жана эң чоң каалоосу болот эмеспи? Балагатка жеткен мүмкүнчүлүгү бар мусулманга ажылык кылуу парз экендиги ыйык Кур'ани Каримдин Ал-Имран сүрөсүндө төмөнкүчө белгиленген. Мүмкүнчүлүгү жеткендерге Алла ыраазылыгы үчүн Каабага ажылык кылуу милдети жүктөлдү. Ким мындан жүз үйрүсө, чындыгында Алла ааламдагыларга муктаж эмес. Акыркы жылдары дүйнө жүзүндө ислам динин кабыл алгандардын саны көбөйгөн сайын, жаратуучу Аллах Тааланын чакырыгына жооп кылып, ажылык милдетин аткарууга баруучулардын саны барган сайын көбөйүп келет. Биздин Кыргызстанда да Советтер Союзу ураган жылдары ажыга баруучуларды белгилүү санга жеткире алышпай келишсе, акыркы жылдары баруучуларга бөлүнгөн квотанын саны жетпей келет. Негизи ажылык милдетин аткаруу жылдын белгилүү бир мезгилинде, тагыраак айтканда Зулхиджа айында болсо, чынында бул милдетке жок дегенде бир нече ай мурда алдын ала даярдануу керек. Андыктан азыр сиздерге сунушталып жаткан тасма ошол даярданууга өбөлгө болот деген үмүттү көздөйт. Ажылык зыяраты бул жөн эле барып келүүчү бир саякат эмес. Бул чоң бир ибадат болуп эсептелет. Ошондуктан ажылык учурунда эмне амалдарды аткаруу керектигин алдын ала билүү зарыл милдеттерден болуп эсептелет. Биздин муфтиятта мындай маанилүү милдетке алдын ала даярдоо эң жакшы жолго коюлган. Ажыга баруучулар үчүн атайын сабактар уюштурулган. Зыярат кылууну ниеттенгендер ошол сабактарга катышып турганы жакшы. Мындан сырткары мурда барып келген ажыкелерден да баалуу кеңештерди алган жакшы. Анткени барганда амалдарды туура жана жеңил аткарууга жардам болот. Ажылыктын кабыл болуусу үчүн ажылыктын фарздарын, важиптерин жана сүннөттөрүн кемчилдиксиз аткарууга аракет кылып, ниетти оңдоп, рия аралаштырбай, ыхлас адал акча менен баруу керек. Ажылык же умра милдетин аткаруу тартиби сөзсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтүп кеткен сүннөтүнө ылайыктуу болуусу зарыл жана Аллахтын ыраазылыгын алуу, ага жакындоо максаты гана болуусу тийиш. Ал эми мактануу же атак даңк үчүн кылуудан сактануу керек. Ажылыктын парыздары 3. Булар төмөнкүлөр. Биринчиси ихрам, экинчиси Арафатта туруу, үчүнчүсү тавафил ифада, зыярат тавафы. Ушулардын бирөөсү эле орундалбаса, ажылык сахих болбой калат. Жогоруда белгилеп өткөндөй, ажылыкты аткаруу мезгили бир жылда бир эле учурда болсо, умра кылуу же кичи ажылык кылуу жылдын каалаган мезгилинде аткарылса боло берет. Ажылыктын парыздарын чечмелеп түшүндүрүп кетсек. Биринчи парзы. Ажылыкты ихрам менен орундоо. Башкача айтканда, ихрам байлоо. Ихрам ажы же умра кылуучу адамдын ниет кылгандан соң кие турган кийими. Ал 2 бөлүктөн турган, эч кандай тигиши жок кездеме. 2 таза кездеменин бирөөсү белине байланып, аврат жерлер жабылышы үчүн дененин ылдыйкы жагына оролот да, бул бөлүгү изар деп аталат. Экинчиси үстү жакка оролот да, ал рида деп аталат. Ихрамга киргенге чейин тырмактар алынып, муруттар кыскартылат. Ошондой эле киндиктин астындагы түктөр алынат жана гусул кылуу шарт. Эгер гусул кылууга мүмкүнчүлүк таппаса, жакшылап даарат алынат. Аялдар ихрам кийишпейт. Алар кадимки эле шариатка туура келген жана аврат жерлерин толук жапкан кийимдерин эле кийишет. Жүздөрүн жаппайт жана кол каптарды да тагынбайт. Ихрамга кирүү микат чектерине чейин болушу керек.
Микат бул ажы же умра кылуу үчүн бара жаткан адамдын ихрам кийүүчү орундары. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ихрам байлоочу 5 орунду белгилеген. Ал белгиленген микат жектер төмөнкүчө. Зулхулайфа Мадиналыктардын жана анын жолунан келүүчүлөрдүн микат жайы. Бүгүнкү күндө Абу Кари Али деп аталат. Меккеден 450 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аль-Джухфа шамдыктардын микаты. Сирия, Иордания, Палестина, Ливан, Марокко, Египет жана ошол жолдордон келгендердин микаты. Рабик шаарына жакын жерде Меккеден 204 чакырым алыстыкта жайгашкан. Зат-Ирк Ирак жана анын жолунан келүүчүлөрдүн микаты. Меккеден 95 чакырым алыстыкта жайгашкан. Кари аль-Маназил Сауд Аравиясынын борбордук жана чыгыш райондору жана ошол жолдордон келүүчүлөрдүн микат жайы. Азыркы убакта ал жер Ас-Сайлул Кабир деп аталат. Меккеден 95 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ялам-Лям Йемендин жана анын жолунан келүүчүлөрдүн микаты. Азыркы күндө ал жер Ас-Садия деп аталат. Меккеден 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ажылык жана умра кылуучу ар бир инсан ушул микаттан ихрамга кирүүсү важип. Эгерде кимдир бирөө ихрамсыз микат жайдан өтсө, анда артына кайрылып ихрам байлоосу зарыл. Эгерде артка кайтуу мүмкүн эмес болсо, бир койду союу менен айып төлөйт. Этин Меккенин бейбечараларына таркатат. Ажылык 3 түрдө аткарылат. Ажылык кылууга ниет кылган мусулмандар оболу кайсыл ажылыкты кыла тургандыгын тактап алуулары жакшы. Ажылыктын түрлөрү төмөнкүчө. Биринчи таматту ажылыгы. Экинчи кыран ажылыгы. Үчүнчү ифрада ажылыгы. Таматту ажылыгы. Негизи кыргызстандыктардын дээрлик баары таматту ажылыгын аткаргандыктан ажылыктын ушул эле түрүнө токтолобуз. Бул ажылыктын түрү умра менен ажылык бөлөк өз-өзүнчө кылынган ажылык. Ажылыклардан мурда микат жерлеринен умра ниети менен ихрамга кирет. Ушул жерден сиздердин көңүлүңүздөрдү башка бир нерсеге бура кетейин. Биздин мекендештер акыркы жылдары ажылык зыяраттарын учактар менен барып аткарып келишет. Мындай учак менен баруу эң ыңгайлуу. Убакытты аз талап кылуу менен дээрлик эч кандай кыйналуу же түйшүк деген болбойт. Негизинен жердештерибиз эки багытта Манас аэропортунан учушат. Биринчиси Бишкектен Мадина шаарына учушса, экинчи багыттагылар Бишкектен Жидда шаарына учушат. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, экинчи багыттагылар Жидда шаарына барганга чейин микат чектен ашып өтүшү мүмкүн болгондуктан ихрамга Бишкектен эле же Дубай шаарынан кирүүсү зарыл болот. Самолет Бишкектен Дубайга чейин 4 саат учса, андан ары Мадина шаарына 2 сааттай эле учат. Ошентип Кудай буйруса болжол менен 6 сааттын айланасында эч кыйналбастан керектүү жерге жетип аласыз. Муфтияттын ажылыкты уюштуруу кызматчылары дээрлик бардык көйгөйдү чечип койгон. Мынтип айтканымдын себеби, эгер мисалы башка бир жака жөнөсөңүз, билет алыш керек. Биринчи ал билетти табыш керек. Документтерди тууралаш керек, виза ачыш керек деген сыяктуу көйгөйлөр болот. Ажылыкта болсо бардык маселелер уюштуруу штабынын аракети менен өз жолуна коюлган. Эми кайрадан сиздердин көңүлүңүздөрдү умра кылуучу ихрамга бурсак. Мадина шаарына баруучу жердештерибиз пайгамбарыбыздын нурлуу шаары деп эсептелген берекелүү жерде болжол менен 8 күндөй болушат да, андан кийин пайгамбарыбыздын мечитинен 11 чакырым алыстыкта жайгашкан Зулхулайфа деген жерге келип ихрамга киришет. Ажылыкты ниет кылып ихрамга кирген адам мухрим деп аталат да, ага төмөнкү нерселерди аткарууга тыюу салынат. Биринчи, денесинин түктөрүн тазалоого, тырмагын алууга, чачын кыскартууга болбойт. Эгер чачы өзүнөн өзү түшүп калса, эч нерсе болбойт. Экинчи, мухримге эч кандай атыр жана жыттуу нерселерди колдонууга уруксат жок. Эгерде ихрамга кирүүдөн мурда колдонгон атырдын жыты денеде калса, эч нерсе эмес. Ал эми кийимде калса, аны жууш керек. Үчүнчү, ихрамга кирген эркек киши баш кийим кийбейт, себеби баш жабылып калат. Төртүнчү, маасы кийишпейт. Ал эми аялдарга болсо маасы кийүүгө тыюу салынбайт. Бешинчи, мухрим адам тигилген кийим кийбейт. Алтынчы,
Мухримге үйлөнүүсү, үйлөндүрүүсү жана жоочулукка баруусу, кумарланып аялын кармап жакындоосуна тыюу салынат. Ихрамдагы аял колуна колкап кийбейт, бетин никап менен жаппайт. Эгерде чоочун эркектердин жанында болуп калса, жолугунун учу менен жүзүн жапса болот. Ихрамдагы жана ихрам эмес эркек же аял Мекке жана Мединанын аймагында бирөө жоготкон нерселерди алуусу болбойт. Аль-Харам мечитинин аймагында жылан жана чаяндан башка кургакта жашаган жан жаныбарларды өлтүрсө болбойт. Ошондой эле жан жаныбарларды өлтүрүүчү же аларга аң улоочу адамдарга жардам берүүгө да болбойт. Сууда жашоочу жаныбарларга аңчылык кылса болот. 10. Мухрим жана мухрим эмес мусулманга Аль-Харамдын чөптөрүн же дарагын кессе болбойт. Эгерде кесип же жулган болсо, баасын төлөйт. Мухримге уруксат берилген нерселер: саат тагынса, шакек тагынса, кулактык менен Куран укса, аяк кап кийсе, көз айнек тагынса, кол чатыр колдонсо, кайыш кур тагынса, унаага көлөкөлөсө, жуунса, жаратты таңса болот. Жүгүн жана оокаттарын башына коюп көтөрсө да болот. Микат чектерден ихрамга киргенден кийин ошол эле жердеги мечиттен 2 рекет нафил намаз окулат. Тамату ажылыгында эң алгач умра аткаруу ниет кылынат. Андан соң талбия айтып Мекканы көздөй жол тартат. Ал төмөнкүчө айтылат. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Биз жогоруда тамату ажылыгы умра жана ажылык өз-өзүнчө аткарылган ажылык деп эскерткенбиз. Ошондуктан биринчи ирет жер шарындагы эң кадыр барктуу деп эсептелген ыйык жерге, Байтуллахка келгенде умра амалы аткарылат. Аны өз адебин сактап аткаруу зарыл. Эң алгач Аль-Харам мечитине кирүү дуасын жана башка керектүү дуаларды китептерден билип жаттап алуу керек. Китептерде Аль-Харам мечитин эң алгач күндүзү зыярат кылган жакшыраак деп белгиленген. Негизи умранын рүкүндөрү 3. Биринчиси ихрам байлоо, экинчиси умра үчүн таваф кылуу, үчүнчүсү умра үчүн сайы, бат басуу. Ошондой эле важиптери 2. Биринчиси микаттан ихрам байлоо, экинчиси бүткөндөн соң чач алдыруу же кыскартуу. Эгерде бир адам рүкүндөрүнүн бирин аткарбаса, анда ибадаты эсепке өтпөй калат. Эгер важип амалдарын жасабай калса, кой сою менен ордуна түшөт. Сүннөттү аткарбай калса, төлөө жок, ибадаты эсептелет. Таваф кылуу бул Байтуллахты 7 жолу айлануу. Ал белгилүү бир усулдун алкагында кылынат. Бул усулдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү көрсөткөн. Таваф 8 бөлүмдөн турат. Булардын биринчиси Хажарул Асватка, кара ташка салам айтуу, калганы Кабаны 7 жолу айлануу. Бул айлануулардын ар бири шаф деп аталат. 7 шаф бир тавафты түзөт. Таваф кылардан мурда эркектер ихрамдарын оң ийиндерин ачык калтырып оронуусу сүннөт. Ридасын оң колтугунун астынан ороп, сол желкесинин үстүнө таштап коет. Оң колу ачык турат. Китептерде ар бир айлануу учурунда өз-өзүнчө дуалары жазылган. Аларды жаттап алган жакшы, же болбосо өзү каалаган дуасын кылса, Куран окуса да болот. Ар бир таваф кара таштан. Ага карап колду бир аз ойдо көтөрүп, Бисмиллахи Аллаху акбар валиллахил хамды деп айтылып башталуу менен кайрадан кара таштан бүтөт. Таваф кылып жаткан учурда элдерди түртүп зыян берүүдөн, кыйкыруудан сак болуу зарыл. Умра кылуучу адам Йемен бурчуна жеткенде мүмкүнчүлүгү болсо колу менен сылайт. Кээ бир адамдарга окшоп өппөйт. Бул амал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө туура келбейт. Йемен бурчун сылоого мүмкүнчүлүк болбосо, ага ишара кылып такбир айтпастан тавафын уланта берет. Сүннөт боюнча Йемен бурчу менен кара таштын ортосунда
Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар деген дуа окулат. Мүмкүнчүл болуп калса кара ташка жакындап аны истилам кылуу, өбүү, сулоо сүннөт. Бирок башка адамдарга зыян жеткирбестен, кыспастан, түртпөстөн, сөгүп тилдебестен истилам кылуу керек. Эл абдан көп болгондуктан алыстан ишара кылып Аллаху акбар деп саламдашуу жетиштүү. Саламдашууда токтоп турбастан бат басуу зарыл. Истилам кылганда бисмиллахи Аллаху акбар валиллахил хамды деп дуа кылынат. Ошентип 7 жолу толук айлангандан кийин таваф бүтөт. Таваф учурунда көңүл буруп сактанып турган нерселер. Кээ бир адамдар кесинди дубалдын ичинен таваф кылышат. Бул туура эмес. Себеби ал Кабанын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан анын сыртынан таваф кылуу зарыл. Экинчи, Кабанын бардык бурчтарын өбүү, көбүнчө дубалын, жапкычын, эшигин өбүү, Ибрахим алейхисаламдын ордун сулоо дурус эмес. Себеби бул бидат деп эсептелинет. Ага шариятта эч кандай негиз жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андай кылган эмес. Үчүнчү, таваф учурунда аялдар менен эркектер түртүшүп кысылышканы туура эмес. Бул көрүнүш көбүнчө Кара таш жана Маком Ибрагимде болот. Ошондуктан аялдар адамдар көп топтолгон жерден алыс болуусу зарыл. Тавафты бүткөндөн кийин төмөнкүлөр аткарылат. Биринчи, эркектер оң ийинин жабышат. Экинчи, Макоми Ибрагимдин артынан 2 рекет намаз окуу сүннөт. Ихтияр жана Фаткул Кадир аттуу китептерде важип деп айтылат. Эгерде анын артынан окуй албаса, Маком Ибрагимге жакын кайсы жерде окуса да боло берет. Биринчи рекетте Фатихадан кийин Кафирун сүрөсүн, экинчи рекетте Фатихадан кийин Ихлас сүрөсү окулат. Башка сүрөлөрдү окуса да зыяны жок. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ошентип Кудай буйруса таваф бүткөндөн соң Замзам булагына өтөсүз. Азыркы өнүккөн ушул учурда ал булакты жаап, ыңгайлуу кылып атайын түтүкчөлөр менен агызып койгон. Сууну ичүүгө идиштер даяр турат. Колуңузга аласыз да Кабаны карап жакшылап ниет кылып ичесиз. Анткени Замзам суусун эмнени ниет кылып ичсе, ал сөзсүз орундалат деген сөз бар. Кереметтүү Замзам суусун ичип бир аз дем алгандан соң, умранын 3-чү үркүнү болгон сайы кылуу үчүн, башкача айтканда, Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда бат басуу амалын аткарууга жөнөйсүз. Сайы кылуу алгач Сафа тоосунан башталат. Ал 2 тоонун ортосунда да 7 жолу ары бери басылат. Тоолордун башына жеткенде Кабаны карап дуа кылынат. Кандай дуа кылуу керектиги китептерде жазылган. Аны үйрөнүп алган жакшы. Сафадан Марвага басып баратканда үстүндө жашыл сызык болот. Ошого жеткенде эркектер бир аз чуркап басышат. Аялдар болсо чуркабайт, жөн эле басышат. Ошентип сайы кылгандан кийин умра кылуучу чачын алдырат же кыскартат. Чачын алдырган жакшыраак. Аялдар болсо кыскартып эле коюшат. Ушуну менен Кудай буйруса умра амалы бүтөт. Умра кылуучуга ихрамдагы тыйылган нерселер адал болот. Ажыга баруучулар үчүн кошумча кеңештер. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Албетте, Байтуллага барып намаз окуу эң чоң бакыт. Кимге Аллах Таала мындай мүмкүнчүлүк берген болсо, ал бактылуу инсан. Ал-Харам мечитинде бир жолку намазга 100 000 сооп берилери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин маанисинде белгиленген. Ошондуктан мүмкүн болушунча 5 вакыт намазды Байтулладан гана окууга тырышуу керек. Анткени биз ал жерде убактылуу экенибизди унутпаганыбыз жакшы. Бир жылда 365 күн бар. Эгерде күнүнө 5 мал намаз окуган болсоңуз, анда бир жылда 1825 мал намаз окуган болосуз. Бизде бир окулган намазга бир сооп берилери белгилүү. Эми 100 000 сооп алыш үчүн болжол менен 54 жыл 8 ай өмүр талап кылынат. Өзүңүз элестетип көрүңүз. Бир окулган намаз менен 54 жылдык намаздын канчалык экенин. Мындан сырткары Ал-Харамда окулган намаз жамаат менен окулат. Демек ага 27 эсе сооп берилери да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин маанисинен белгилүү. Андай болсо 100 000ди 27ге көбөйтөбүз. Элестетип көрүңүз, канчалык көп.
А биз болсо 54 жыл ичинде бардык 5 убакыт намазды толук жамаат менен окуй алам деп эч ким кепилдик бере албайт. Демек бир эле окулган намаз үчүн канчалык сооп берилерин билген болсоңуз, Меккеде канча күн болбоңуз, бардык 5 убакыт намазды толук Аль-Харамдан окуганга тырышыңыз. Намазды жер шарынын каалаган жеринде окуса боло берет. Бирок Кабаны айланып таваф кылуу бир эле Аль-Харамда болорун эсиңизге туюп коюңуз. Таваф кылууда намаз сыяктуу эле жаратканга сыйынуу, ага баш ийип ибадат кылуу болуп эсептелет. Демек бош убактыңызды пайдасыз кетирбей, мүмкүнчүлүк болгондо эле таваф кылууга тырышыңыз. Мындан сырткары убактылуу жарык дүйнөдөн өтүп кеткен туугандарыбыздын атынан умра, кичине ажылык кылса да болот. Мейманкананын шарттары жакшы жаман деп сүрүштүрүп, кечкеле ал жакта жата бербей, Аль-Харамга барып ибадат кылууга барыңыз. Анткени биз бул жака саякатка дем алганы келген жокпуз. Ибадат кылуу үчүн келдик. Демек мүмкүнчүлүк барда соопторду көбүрөөк топтоого аракет кылганыбыз абзел. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ажылык амалдарынын аткарылышы. Биз жогоруда эскерткенбиз. Ажылык амалдарынын аткаруу белгилүү убакытта болорун. Ажылыктын парздарын кайрадан эсиңиздерге сала кетсек, алар үчөө. Биринчиси ихрам байлоо, экинчиси Арафатта туруу, үчүнчүсү тавафил ифада, таваф кылуу. Ажылык амалдары Зулхиджанын 8 күнүнөн башталат. Ал күн Тарвия күнү деп аталат. Күн чыккандан кийин тамату ажылыгын кылган киши ихрамга кирет. Умра ихрамына киргенде эле гусул алат, атыр себинет жана 2 рекет намаз окуп ихрам байлайт. Ихрамга ошол учурда жашаган жеринен эле кирет. Мисалы өзү жашаган мейманканадан. Андан кийин ажылыктын 3 түрүн аткаруучулардын баары бешим намазынын убагы киргенге чейин Мина өрөнүнө барышат. Негизи Минага бешим намазына чейин барыш керек деген шарт болгондуктан, ошол күнү жолдо эл көп. Машиналарда көптүгүнөн тыгын болуп жетпей калуу коркунучу болгондуктан, биздикилер 8 Зулхиджанын түнү эле жөнөп калышы мүмкүн. Минада бешим, асыр, шам жана куптан намаздары окулат. 4 рекеттүү намаздар 2 рекетке кыскартылат. Ажылык кылуучулар Зулхиджанын 8-нен 9-на өткөн түнү Минада түнөшөт. Тарвия күндөрү Минада түнөө сүннөт болуп эсептелет. Кийинки Зулхиджанын 9-күнү ажылар багымдат намаздан кийин күндүн чыгуусун күтүшөт. Күн чыккандан кийин түртүшпөстөн, ызы-учу кылбастан, акырын Арафат тоосуна зикир кылып, Куран окуп, тез-тез талбия айтып, Аллахка мактоолорду айтып жөнөшөт. Зулхиджанын 9-күнү. Бул күн Арафа күн. Мындай берекелүү күндө Арафат тоосунда туруу ажылыктын негизги түркүндөрүнүн бири болуп эсептелет. Бул амалды аткарбаса ажылык туура эмес болуп калат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ажылык Арафатта туруу менен толук болот. Арафат күнүндөгү чыккан күн күндөрдүн эң жакшысы. Бул улуу күндө ажылык кылуучулар Арафат тоосунда чогулат жана ушул жерде күн чыккандан күн батканга чейин турушат. Сахих Муслимде Айша энебиз разияллаху анхадан хадис айтылат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах өзүнүн пендесин тозок отунан өтө көп бошоткон Арафат күнүндөй башка күн жок. Бул күн өзгөчө дубалар сөзсүз кабыл болуучу күн болгондуктан, пешим намазынан кийин күн батканга чейин көбүрөөк дуба кылууга тырышыңыз. Бул күнкү сүннөт амалдардан. Ажылык кылуучуга Намира мечитинде токтоосу жакшыраак. Ал бешим намазы убагы киргенге чейин сүннөт болот. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо бешим намазы болгондо имам хутба окуйт. Андан кийин бешим жана асыр намаздарын 2 рекетке кыскартып окуйт. Имам менен намазды бириктирип окулат. Жалгыз окуса өз убагында окуйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылган сыяктуу 1 азан, 2 икомат айтылат.
Ажылык кылуучу киши Арафат тоосунун аймагында турганын аныктап алуусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Арафаттын Урнатадан башка бардык жеринде турса болот. Бул улуу күндө ажылык кылуучу киши каталардан сак болуусу керек. Улуу күндө улуу тоодо сыйлыктардан кур калбоосу керек. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Арафат тоосундагы тургандагы каталар. Көпчүлүк ажылык кылгандар төмөнкү каталарды билүүсү жана алардан сактануусу зарыл. Биринчи, Арафаттын аймагынан сыртта туруу жана ал жерде күн батканга чейин туруп Муздалифага баруу. Ким ушундай кылган болсо, анын ажылыгы туура эмес болуп эсептелинет. Экинчи, Арафаттан күн батканга чейин кетүү. Буга тыюу салынганын себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылганына каршы келет. Үчүнчү, Арафат Жабалур Рахман тоосуна чыгуу үчүн күч менен адамдарды түртүү, кысуу жана анын чокусуна чыгып таш терүү, тоонун чокусунда намаз окуу. Булардын баары бидиат. Шариатта эч кандай негиз жок. Болгону ден соолукка, денеге зыян келтирет. Төртүнчү, дуба кылган учурда жүзүн Арафат тоосуна буруу. Сүннөт боюнча дуба кылган учурда жүзүн кыблага буруу керек. Муздалифа. Зулхиджанын 9-күнү күн баткандан кийин ажылык кылуучулар Муздалифага жөнөшөт. Жеткенден кийин ошол замат шам жана куптан намаздарын бириктирип кыскартып окушат. Бир азан, 2 икомат менен. Ажылар түндү Муздалифада өткөрүшөт. Тез-тез талбия айтышат, Аллахты эстешет, ага шүгүрлөрдү айтышат. Муздалифада кеткен каталар. Муздалифага келген замат шам менен куптанды окубастан таш жыйноо. Жамаратка таш ыргытуу үчүн таштарды Муздалифадан гана алуу керек деп түшүнүү. Таштарды жууп тазалоо. Себеби бизге пайгамбарыбыздын мындай кылгандыгы жөнүндө эч кандай кабар жеткен эмес. Муздалифадагы туура амалдар. Муздалифада түнөө жана багымдатты окуу сүннөт. Аялдарга, алсыздарга, балдарга жана алардын валилерине түндүн жарымынан кийин Минага барууга уруксат берилет. Багымдаттан кийин ажылар үчүн Муздалифадагы тоодо туруусу жакшы болот. Кабага карап зикир, дуа кылат. Күн чыкканга аз калганда Минага жөнөшөт. Топтогон таштарынын саны 70 болууга тийиш. Таштардын көлөмү бармактын башынчалык болот. Талбия айтып Аллахты чын ыкластан зикир кылуу менен ажылар Минага жөнөшөт. Зулхиджа айынын 10-күнү. Муздалифадан кайрадан Минага келген күн Зулхиджа айынын 10-күнү. Ушул күн Курбан айт күнү болуп эсептелет. Ошентип Муздалифадан Минага кайрадан жетип, ажылык кылуучу киши Жамаратул Акабага шашылат. Ал Меккеге жакын, Минадан болжол менен 3 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жамаратул Акабага жеткенде талбия токтотулат. Келерки амалдар жасалат. Биринчи, Муздалифадан топтогон 70 таштын 7-син биринин артынан бирин ыргытуу керек. Чоң шайтанга. Бир нече ташты чогу ыргытса, ал бир жолу ыргытканга барабар болуп эсептелет. Ар бир ыргыткан учурда Аллаху акбар деп айтуу керек. Экинчи, курбандык чалуу. Курбандык чалуу кимге важип болсо, ал үчүн малдын бирөөсүн союу керек. Кой, уй же төө. Этин жешет жана кедейлерге таркатышат. Бүгүнкү күндө курбандыкты союу жана кедейлерге таркатууну кээ бир финансылык фирмалар өз жоопкерчилигине алышат. Алар сиздерге чек беришет жана сиздердин ордуңуздарга бул амалды аткарышат. Эгерде малды өзүм соем десеңиз, бул сиздин эркиңиз. Үчүнчү, чачты кыруу же кыскартуу. Кырган жакшыраак. Аялдар болсо чачын бармагынын башынча кыскартат. Амалдардын бул тартиби мустахаб болот.
Бул амалдарды башка тартипте кылууга да уруксат берилет. Бирок жогорудагы тартиптерди аткаруу жакшыраак. Курмандык чалуу күнү жана Курбан айттын биринчи күнү жер жүзүндөгү бардык чыгыштагы, батыштагы мусулмандар жана Минадагы мусулмандар Курбан айт майрамын кубанычтуу тосушат. Курмандык чалып Аллахка жакындашат. Жамаратул Акабага таш ыргыткандан кийин ажылык кылуучу киши Аллахты улуктап такбир ташрик айтат. Ал төмөнкүчө: Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Таш ыргыткандагы каталар. Биринчи. Кээ бир адамдар таш ыргытканда шайтанды уруп жатабыз деген түшүнүк менен сөгүнүп, тилдөөлөрү туура эмес. Балким таш ыргытуудагы максат Аллахтын зикири болуп эсептелинет. Экинчи. Жамаратка чоң таштарды, же бут кийимди, же таяктарды ыргытуу бул чектен чыгуу болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай иштерден тыйган. Үчүнчү. Жамаратта таш аткан жерде күч колдонуу, түртүү, кысуу туура эмес. Ажылык кылуучу бир туугандар менен жумшак мамиледе болуу зарыл. Таш ыргытуу үчүн ыңгайлуу, коопсуз жерди тандоо керек. Төртүнчү. Таштын баарын топтоп бир атуу мындай жол менен ыргытуу бир жолу ыргыткан болуп эсептелинет. Таштарды бирден ыргытуу зарыл. Ар бир атканда такбир айтуу туура болот. Жамаратул Акабада таш аткандан кийин чачын кырат же кыскартат. Андан кийин ихрамдан чыгат. Аялынан башка бардык тыюу салынган нерселер адал болот. Курбан айттын 2, 3, 4 күндөрү ташрик күндөрү деп эсептелет. Ажылыктын парыздарынан бир парыз. Тавафил ифада. Ажылыктын парыздарынын бир парызы. Ансыз ажылык толук болбойт. Айттын биринчи күнү эртең менен Акаба жамаратына таш аткандан кийин Меккеге жөнөп кетет. 7 жолу таваф зыяратын аткарат жана 7 жолу сайы кылат. Эгерде тамату ажылыгына ниет кылган болсо. Эскертүүчү бир жагдай. Минада турган күндөрдө жамаратка таштарды атып бүткөндөн кийин олуттуу себептер менен Меккеге түшө албагандыгы үчүн Курбан айттын 3 күнүнө чейин таваф ифаданы кечиктирсе болот. Бирок таваф ифаданы кечиктирбестен айт күнү аткарган жакшы. Таш аткандан, курмандык чалгандан, чач алгандан, таваф зыяраны бүткөндөн кийин ага бардык тыюу салынган нерселер жана аялы да адал болот. Ташрик күндөрү 11 Зулхиджанын түнү турганда башталат. Таваф ал-ифадан кийин Курбан айт күндөрү ажылык кылуучулар Мина өрөөнүнө ташриктин 3 түрүнө түнөө үчүн кайтышат. Же Минада 2 түн түнөсө жетиштүү болот. Ким шашкан болсо, бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай дейт. Белгилүү күндөрү Аллахты эстегиле. Ким шашса 2 күндө ага күнөө жок. Ким кечиксе да күнөө жок. Бул шарт Аллахтан корккон мусулмандар үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле. Ага жыйналасыңар. Ажылык кылуучуга төмөнкү амалдар важип болот. Айт күнү Акабада жана ташриктин 3 күнүндө 3 жамаратка тең күн оогондон кийин таш атуу. Ар бир атканда Аллаху акбар деп такбир айтуу. Зикир, дубаны көп айтуу. Бул амалдарды тартип, адептүүлүк менен аткаруу. Кыйкырганга, түртүшкөнгө, урушканга болбойт. Бул амалдар сүннөт. Биринчи. Кичине жана ортоңку жамаратта таш аткандан кийин токтоп кыблага жүздөнүп, колдорун көтөргөн абалда Аллахтан каалаган нерсесин сурап дуа кылат. Экинчи. Ал эми Акаба жамарасынан кийин токтобойт жана дуа кылынбайт. Үчүнчү. Минада 2 күн түнөгөн соң, 3 күнү кетүүнү каалагандар 12 Зулхиджа күнү түштөн кийин 3 жамаратка таш атып, Минадан күн батканга чейин кетүүсү керек.
Эгерде күн батканга чейин чыгып кетүүгө жетишпей калса, анда 13 Зулхижжа түнү ошол жерде түнөйт. Эртеси түшкө чейин болушуп, түштөн кийин ташатып, анан минадан чыгып кетишет. Дагы бир эскертүүчү жагдай. Минадан чыгып, бирок жарым жолдо колунан келбеген нерселердин себебинен, мисалы, жол тыгынына кабылып, күн батып кетип кечигип калса, артына кайтып түнөөгө милдеттүү эмес. Минадан чыккандан кийин ажылар Мекке Мухарамага Кабаны таваф кылуу үчүн жөнөшөт. Ажылыктын амалдарын, жөрөлгөлөрүн, парыздарын, важиптерин аткаргандан кийин коштошуу тавафы ажылыктын эң акыркы амалы болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруган: Силердин эч кимиңер Аллахтын үйү менен коштошуу тавафын аткарганга чейин кетпесин. Коштошуу тавафы ажылыктын эң акыркы важиби жана ажылык кылуучу кишинин өз мекенине кайтуудан мурда аткара турган эң акыркы милдети болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шаары эсептелген Мадинаны жана анын мечитин зыярат кылуу жолу. Мадина шаарына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылган, башкача айтканда көчкөн. Жана бул шаарда Пайгамбарыбыздын мечити, ошондой эле анын кабыры жайгашкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, 3 мечиттен башкасына зыярат үчүн сапар кылынбайт. Башкача айтканда, 3 мечитти зыярат кылууга болот. Алар төмөнкүлөр. Биринчи, Аль-Харам мечити, барына белгилүү Меккедеги мечит Байтуллах. Экинчи, Мадина шаарындагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечити. Үчүнчү, Иерусалимдеги Аль-Акса мечити. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитин зыярат кылуу ажылыктын да, умранын да шартына кирбейт. Тескерисинче, ажылык менен Мадинаны зыярат кылуу бири-бирине эч кандай байланышы жок. Жылдын кайсы учурунда зыярат кылса боло берет. Эгерде Аллах Таала бир кишиге 2 ыйык шаарга барып, аларды зыярат кылууга мүмкүнчүлүк берген болсо, анда ага Мадина Мунаварага барып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде намаз окуу сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде намаз окуу башка мечиттерде намаз окууга караганда 1000 эсе сооптуу. Мадина шаарында канча күн болбоңуз, сөзсүз намаздарды толук Пайгамбарыбыздын мечитинен гана окуганга аракет кылыңыз. Анткени ар кимдин өзүнө пайдалуу белек болору Пайгамбарыбыздын бизге келип жеткен осияттарынын биринде төмөнкүчө эскертилет. Кимдекин менин мечитимде 40 намаз окуган болсо, ага Аллах Таала 2 белек берет. Биринчиси 200-дүүлүктөн сак болот, жана экинчиси тозоктон кутулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен саламдашып, ага салаваттарды айткандан соң, бир аз оң жака жылып, Абу Бакр разияллаху анхунун кабырынын алдына токтойт жана саламдашат. Аллахтан ага кечиримин, ырайымын жана ыраазычылыгын сурайт. Андан соң дагы бир аз оңго жылып, Умар ибн Аль-Хаттаб разияллаху анхунун кабырынын тушуна туруп, жана Аллахтан ага кечиримин, ырайымын жана ыраазычылыгын сурайт. Кимде-ким менин кабырымды зыярат кылган болсо, кыяматта ага мен шафаат кылам. Кимде-ким мен бул дүйнөдөн өткөндөн кийин кабырымды зыярат кылган болсо, ал мени тирүү кезимде зыярат кылгандай болот. Зыярат кылуу учурундагы тыюу салынган нерселер. Кээ бир зыярат кылуучулар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине барганда шариатта эч кандай негизи жок каталарды кетиришет. Мечиттин терезелеринин дубалдарын сооп үчүн сылоо болбойт. Дуба кылганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабырына жүздөнүп дуба кылуу. Жүзүн кыблага буруп дуба кылуу керек. Зыяратчылар төмөнкүлөрдү кылуу сүннөт болуп эсептелет. Биринчи,
Жаннатул Бакидеги кабырларды зыярат кылуу. Анда көптөгөн сахабалар жана 3-чү халиф Усман ибн Аффан разияллаху анху көмүлгөн. Экинчи, Ухуд тоосунда шахидтердин кабырларын зыярат кылуу. Алардын ичинде шахидтердин башчысы Хамза ибн Абдул Муталиб разияллаху анхунун кабыры да бар. Алар менен саламдашып, алар үчүн Аллахтан дуа кылуу керек. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларына кабырды зыярат кылганда үйрөткөн дуасын окуйт. Үчүнчү, даарат алып исламдагы эң биринчи курулган Куба мечитине баруу сүннөт. Аны зыярат кылуу жана анда намаз окуу үчүн пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям өзү ушундай кылган жана башкаларды да ушундай кылууга чакырган. Сахил ибн Ханифа разияллаху анхудан хадис риваят кылынган. Ким өзүнүн үйүнөн даарат алса, андан кийин Куба мечитине барып анда намаз окуса, ага умранын сообундай сооп берилет. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям уна менен жана жөө абалда Куба мечитине зыярат кылат эле жана анда 2 рекет намаз окуйт эле.